Саламатсыңарбы? Биз силер менен жөнөкөй өткөн чакты үйрөнүп жатабыз, Этиштердин жөнөкөй өткөн чагын. Бүгүнкү сабакта кайталоо кылып кетебиз, анан дагы бир жаңы теманы түшүндүрөм. Азыр мына сүйлөмдөрдү карап кетели. I love this movie. Кандай которобуз? Мен бул кинону абдан жакшы көрөм, Love, абдан жакшы көрөм. Бул сүйлөм кайсы чакта турат? Love деген учур чакта турабы, өткөн чакта турабы? Учур чакта турат, Өткөн чакта болгондо loved болот эле, мына жерге D уланат эле. I loved this movie болсо өткөн чак болот эле. Бул жерде учур чакта турат. Ал эми кийинки сүйлөмүбүз кайсы чакта турат? I loved this movie. Мен бул кинону абдан жактырдым, жакшы көрдүм. Бул өткөн чакта болот. Өткөн чак экенин кайсы жерден билип атабыз? Этишти карап туруп билип атабыз, себеби эгерде карасаңар love менен love учур чактагы этиш менен кечиресиңер. Учур чактагы этиш бул жерде love, өткөн чактагы loved. Калган сүйлөмдүн башка жактарын салыштырсаңар окшош болуп турат, бир гана этиштен гана айырмачылыкты билип атабыз. Демек, loved идини улоо менен этишти өткөн чакка өткөрүп жатабыз, I loved this movie. Ушул сүйлөмгө кантип суроо беребиз? Did'тин жардамы менен суроо беребиз, Did I love this movie? Мен бул кинону жакшы көрдүмбү? Мага жактыбы? Мага ушул кино жактыбы? Did I love the movie? Сага жактыбы десек эмне дейт элек? Did you love the movie? Сен кинону жакшы көрдүңбү? Десек болот, The же this десек болот. Did you love this movie? Сен бул кинону жакшы көрдүңбү? Сага жактыбы деген мааниде. Демек, өткөн чактагы этишке суроо коюш үчүн did'ти колдонот экенбиз, Ал эми этишибизге D уланбай калат экен, did'ти колдонгондон кийин. Ал эми мына өткөн чактагы таңгычты кантип таңгыч формага өткөрөбүз? Мага жакпады бул кино дей турган болсоңор. Кандай кылабыз? Did not'ты колдонобуз, I did not love the movie. Мен кинону жактырбадым. Же болбосо мен бул кинону жактырбадым. I did not love this movie. Ал эми учур чакты кантип суроо берет элек? Эмне колдонулат учур чакка? I love this movie. Мага бул кино жагат. Мага бул кино жагабы десек кантип айтабыз? Кайсы колдонулат эле? Do, Do I love this movie? Do I love this movie? Мага бул кино жагабы? Ал эми таңгыч формага өткөрсө кантип өткөрөт элек? I do not'ты колдонобуз, I do not love this movie. Мен бул кинону жакшы көрбөйм. Түшүнүңөр, учур чак менен өткөн чактын ортосунда айырмасын түшүнүңөр, бул этиш учур чакта турат. Учур чактагы этишке кантип суроо беребиз? Do'нун жардамы менен. Кантип таңгычка өткөрөбүз? Do not'тын жардамы менен, Ал эми өткөн чактагы этишти кантип билебиз? Иди уланса этиш өткөн чакта экен деп билебиз, Этиш өткөн чакта турса, did менен суроого коебуз. Кыймыл аракетти did менен сурайбыз, жардамчы этиш. Ал эми did not'ты улоо менен сүйлөмдү таңгычка айландырабыз, Жаккан жок деген мааниде. Эми бүгүнкү жаңы темабыз этиштердин өткөн чакта эки түрү болот экен. Бирөөсү туура этиш, бирөөсү туура эмес этиш. Туура этиштердин бардыгына өткөн чакка айландырыш үчүн иди уланат экен. Ал эми туура эмес этиштер өткөн чакка өткөндө эмне болот экен? Таптакыр башкача болуп өзгөрүп кетет экен. Булар туура эмес. Бул мына немеге правиланы сактабай жатат, бул жакта. Мисалы үчүн work деген эмне эле? Иштөө, Worked иштеди. Өткөн чакта, Do жасоо, did жасады. Эгерде байкасаңар, do, did деген таптакыр башкача,
иди уланган жок. Ошон үчүн бул туура эмес этиш экен. Бул өткөн чакта идини улабай өткөн чакка айланса, бул туура эмес этиш деп аталат экен. Play ойноо, played ойноду. Өткөн чакта, Go баруу, went барды. Демек go менен went таптакыр окшош эмес. Бирок go'нун өткөн чагы кандай десе, эмне дейт экенсиңер? Went дейт экенсиңер. Буларды бир гана жаттоо аркылуу гана үйрөнбөсөк, булар себеп иди улам өткөн чакка өтпөгөн үчүн буларды жаттаганга туура келет. Move жылдыруу же көчүү, бир жакка көчүү. Moved жылдырды же көчтү. See көрүү, saw көрдү. Көрдүңөрбү? Таптакыр иди уланбастан башкача формага өтүп кетти өткөн чакта. Мына булар биринчи турган колонкадагылар, булар учурчак экен, бардыгы. Мыналар өткөн чак. Иди менен булар туура этиштер экен. Ал эми мына учурчак бул жакта турат. Өткөн чагын карасаңар, таптакыр башкача. Булар туура эмес этиштер экен. Улантабыз. Talk сүйлөө, talked сүйлөдү. Write жазуу, wrote жазды. Walk басуу, walked басты. Read окуу, read окуду. Бул жерде болсом исключение. Эмнеге себеби? Read деген менен экөө окшош жазылат экен, бирок өткөн чакта окулушу башкача болуп калат экен. Read окуу, read окуду. Мен китеп окудум десеңер, эмне деп айтат экенсиңер? I read a book. Мен китеп окуп жатам болсо, I read a book every day. Мен ар күнү китеп окуйм. I read a book every day. I read a book yesterday. Мен китепти кече окудум. Өткөн чак болуп калат экен. Түшүнүңөрбү? Бул сүйлөмдүн эмесине, маанисине карап которгондо билинет. Cook тамак бышыруу, cooked бышырды. Мисал үчүн апам тамак бышырды десек кантип айтабыз? My mother cooked a meal. Speak сүйлөө, spoke сүйлөдү. Like жакшы көрүү, liked жакшы көрдү. Hear угуу, heard укту. Мисал үчүн сүйлөм келтирсеңер, жасадым десек, мисал үчүн мына жерге сүйлөм түзөйлү. I did my hair. Мен чачымды жасадым. I did my hair. Өткөн чакта болуп калды. I did my hair. Түшүнүңөрбү? Played ойнодум. Мен ойнодум десек кантип айтабыз? I played. Мен бардым десек I went дейбиз, Мен көчтүм десек эмне дейбиз? I moved. Мен көрдүм десек I saw. Биз сүйлөдүк десек we talked. Биз жаздык десек эмне дейбиз? We wrote. Силер бастыңар десек эмне дейбиз? You walked. Силер окудуңар? You read. Алар бышырышты? They cooked. Алар сүйлөштү? They spoke. Сизге жакты? You liked. Сиз уктуңуз? You heard. Түшүнүңөрбү? Туура этиш жана туура эмес этиштер кандай экен? Туура этиштер өткөн чагы иди менен, улоо менен жасалат экен. Туура эмес этиштер таптакыр башкача болуп өзгөрүлүп кетет экен, Иди уланып өткөн чак түзүлбөйт экен. Булардын өздөрүнүн формасы болот экен. Булардын бардыгын мен көбүнчө эмки сабакта туура эмес этиштердин списогун берем, эмки сабакта. Ошону чогуу жаттайбыз, окуйбуз, анан сүйлөмдөрдү түзөбүз. Үйгө тапшырма. Ушул сүйлөмдөргө ар бирине өткөн чакка сүйлөм түзүп комментарийга жазып кеткиле, мен текшерип берем. Have a good night. We will see you in the next lesson. Bye bye.